Кыздын сырткы келбетине алданба. Өзгөчө помадаларды койгон, өзгөчө красотаны бетине сонун кылган сулуу кыздардын ичинде арман өтө күчтүү болот. Жетпей калган, өзүчө күткөн нерсеси келбей калган темаларда арманы чексиз болот. Билесизби, подушкага неге салфетка ар дайым алдында жүрөт? Алардын алдында себеби көп ыйлайт алар. Келбей калган, күткөн нерсеси, жетпей калган, аракет кылган нерсеси, көп нерседе көп учурда сырткы келбетине карап дейсиң да. Жок. Көп учурда сиз ойлогон нерсе тескерисинче Б болуп калат. Болбой калган нерселер болот. Ошондуктан сырткы келбетке алданбаңыз. Ал сыртынан сонун кооз жылмаюу кылып, тишин көрсөтүп деп күлүп коюшу мүмкүн, бирок ичинде, жан дүйнөсүндө өтө чексиз армандары бар, күйүттөрү бар. Эч кимге жада калса өзүнө өзү кечкурун айта албаган сырлары бар. Кечкурун телефон менен уктайт, музыка коюп уктайт, бир нерсе угуп уктайт, корккондон Куран угуп уктайт. Неге? Жөн жаткандан да коркуп калган да, өзү уктай албай. Жан дүйнөсүндө тынчтык жок. Ошондуктан сырткы келбетиге алданбаңыз.